Үйүмдү да калып койду дейт. Тиги акчамды да кайтарып берген жок дейт. Бул жөн эле тономой. Ушуну жакшылап караңыздарчы. Эгерде ушуга көңүл бөлбөсөңүздөр, кийинки революция Улуттук банктын алдында болот. Элдер мурдагыдай ак үйгө эмес, Улуттук банкка кол салат. Ушуну эске алып коюңуздар. Салам, Лидер ТВ YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Сиздер менен мен Умар Хапталимов. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин бир жума мурда биз акчалай билектерге старт бергенбиз. Башкы байгебиз $5000. Андан сырткары 100 миңден 2 конверт, 50 миңден 4 конверт, 20 миңден 5 конверт, 10 миңден 10 конверт, 120 конвертте 2000 дана болгон. Жалпы билектерибиздин саны 142 дана. Бул оюнга жалпы 1350 адам катышып ойнойт. Билеттин баасы болгону 1000 рубльден, Россия жана башка өлкөдөгү мекендештерибиз үчүн болгону 1000 рубльден, Кыргызстандагы жердештерибиз үчүн болгону 1000 сомдон. Бул оюнга кантип катышам десеңиздер, эң алгач мына ушул Лидер ТВ YouTube каналындагы подписаться деген жазууну басып туруп катталып кетиңиз. Андан кийин коңгурочону басыңыз, лайкты басып, комментарийди жазыңыз сөзсүз түрдө. Ошондо гана сиздер бизден чыккан видеолорду эң биринчилерден болуп көрө аласыздар. Андан кийин билеттерди кантип алам дей турган болсоңуздар, ошол эле экранга Сбербанк номерин калтырып коем, WhatsApp номерин калтырып коем. Ошол Сбербанк акчаңыздарды которуп туруп, анан WhatsApp'тан чекти таштап койсоңуздар, биз сиздерге 1 сааттын ичинде билетти жазып беребиз. Азыркы күндө билеттер аябай сонун кетип атат. 200 где-то 1000 тегерегинде билет калды. 220дан ашыгыраак билет сатылган. Биздин турубуз болгону биздин азыркы биринчи турубуз. Ошондуктан бир аз сабыр кылып турасыздар. Биз сөзсүз стартты бердикпи, финалды дагы коюп беребиз. Андыктан газды басыңыздар, шашылыңыздар. Билет аз калып атат. Билетти алып атканда сиздер ойлонбоңуздар, аягындан алам деп ойлонбоңуздар. Себеп дегенде биз оюнчуларга укукту бергенбиз. Өзүңүздөр 1 билет аласыздарбы, 3 билет аласыздарбы, сиздер өзүңүздөр каалаган номерди, жактырган номериңиздерди, сандарыңыздарды биз жазып беребиз. Номерлерди өзүңүздөр тандайсыздар. Башыдан булабы, ортосунан булабы, аягынан булабы, аны өзүңүздөр тандап аласыздар. Достор, мына ушундай. Достор, шашылыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар, биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, биз менен болуңуздар. Биз ар дайым сиздер мененбиз. Сиздер менен ийгиликтерге жетебиз. Барыңыздарга ийгилик болсун. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Мен Улуттук банктын өкүлүн күтүп турушун каалайт элем. Атайын процедурага чыктым, суроо жооп болбосун депчи. Бизге аябай көп кайрылып атат. Кредитти доллар менен алып, билес баягы өтө кымбаттап кетпедиби? Пандемияга чейин. Айталык бир 60 сомдон алса, азыр эми 100 сомго жакындап калды. Төлөгөндө кайра кыйналгандан улам бир аз узартып бер десе болбой, төлөп бүткөн кредитин да кайтарып бербей, ошол эле мезгилде үйүн да калып коюптур, залогко койгон. Ошондой банктарды бир карап коюңуздарчы. Элди бир мыйзамды толгон эле бир бале болду го, канычки ушу банктарчы. Арыздарды берип койсоңуз, же менин телефонумду кайрылсак дейт, же бир реакция жок дейт сиздер тараптан. Бир карап коюңуздар. Мына мисалы $30 000 кредит алыптыр. Бул пандемияга чейин. Төлөп атканмын дейт, $22 000 төлөгөнмүн дейт. Анан пандемия болду дейт. Бир себептерден кымбаттап кетти дейт. Акча алмаштырганда. Ошондон улам узартып бергиле десем болбой, үйүмдү да калып койду дейт. Тиги акчамды да кайтарып берген жок дейт. Бул жөн эле тономой. Ушуну жакшылап караңыздарчы. Эгерде ушуга көңүл бөлбөсөңүздөр, кийинки революция Улуттук банктын алдында болот. Элдер мурдагыдай ак үйгө эмес, Улуттук банкка кол салат. Ушуну эске алып коюңуздар. Чоң рахмат. Жооп берип койсоңуз. Бул мисалы аябай татаалда. Биз биякта карап чыкканда бизде кандай болгон? Закондо өзгөрт кылган, что именно ипотечный кредиттер, анан потребительский ушул чет мамлекеттик валюта менен берилбеш керек деп. Анан азыр пандемия болгондо алар жарандар банктарга кайрылып, ошондой проблемалар болсо, алар ушуну карап чыгып, анан аларга узартыш керек да. Же ушул перерасчет, же сомго договорду кылыш керек да заново. Ушул жөнүндө биз дагы бир мындай карап чыгайлык, конкретный, точный. Жалпы мындай айтканда биз дагы ушул карап атабыз, кандай проблемалар эмне болуп атат.